Дал ушул жерде 17-сентябрда тез жардам кызматынын кызматкерлери сабалган. Окуя Бишкек шаарында жайгашкан тез жардам борборунда болгон. Анда жардам көрсөтүү учурунда бейтаптын күйөөсү тез жардам бригадасына кол салган. Окуянын чоо жайын анда чогуу билели. А 17 сентября вечером к нам сюда в центр экстренной медицины. 17 сентябрь күнү кечинде тез жардам борборуна бейтапты алып келишти. Бейтап дем ала албай жатканын айтып, медиктерге кайрылган. Ага биз биринчи жардам көрсөтүп жатканда ал муунуп жатканын айтып, кыйкыра баштады. Албетте андай болгон эмес, жана болушу дагы мүмкүн эмес эле. Ошондой эле тез жардам борборунда бейтаптын күйөөсү коридордон дарыгерге кол салган. Андан соң достору менен мекеменин короосундагы дагы бир 2 кызматкерди сабап кетишти. Жалпы 3 кызматкер жабыр тартты. Бири врач жана 2 фельдшер. Алардын бири ооруканага жаткырылса, экөө үй шартында дарыланууда. Алар милицияны чакырып, арыз жазышты. Соттук медициналык экспертизага жиберишти. Мына, азыр иш укук коргоо органдарында каралууда. Бейтапка биз биринчи жардам көрсөттүк. Азыркы учурда абалы жакшы. Бул окуядан жабыр тарткан тез жардам борборунун кызматкери учурда Бишкек шаардык номер 4-оорукананын нейро жаракат бөлүмүндө дарыланууда. Ал бул окуядан оор жаракат алганын айтып, бул иштин аягына чейин укук коргоо органдары карап берсе дейт. 17 сентябрь күнү кечки саат 8:30-7:30 вызов түшкөн. Бир кызды станцияга алып келишкен, задыхается депчи. Аны биз ошо амбулаторияга киргизип, нашатыр бергенбиз, чувствосуна келтиргенбиз. Чувствосуна келтиргенден эле ал кыз сразу эшикке атып чыкты дагы. Мени задушили ар жак бер жак деп кыйкырынып өкүрүнүп, аңгыча көөсү келип калды. Көөсү келип калып, неме болду. Врачка неме кылды, нападение кылды коридордончу. Видеодо жүрөт го. Врачты ошо немеден коридордон кулатты. Андан кийин эле азырктан элдер алып калды. Анан сыртка чыкты. Сыртка чыгып баратканда эле тиги неменин ошо кыздын күйөөсүнүн достору эшикте күтүп отуруптур. 8-9 балачы. Ошонан мен чыкканда эле сразу эле ушундай немелерди чамодандарды көтөрүп бараткам. Машинага коеюн депчи. Ошо чамодандарды көтөрүп бараткан жеримен эле шукап келип эле мени подножка тепти биринчи. Кулап баратканда эле ошо неме кылды да. Башка тепкилеп чапкылай ишти да. Ошо жерден асфальтка башка тийдим да. Башым менен удар жедим ошо. Ошо азыр неме болуп атат. Бутум кайрылып калды ошондо. Связка неме болуптур. Разрыв связки дейт. Башында сотрясение, сильный сотрясение. Кускум келип атат кечке. Все время тошнит. Ошондой ошол күнү неме билинген жок. Эртеси станцияга ошол күнү заявление жазып антимиткенден кийин неме бардык, станцияга бардым. Станцияга барганда таң аткыча кусуп чыктым да. 4-5 жолу кустум. Азыр до сих пор ошо неме болуп атам. Кускум келип атат. Баса албай атам азыр. Басканда тиги не балдак. Ошо балдак менен басып атам. Ошол негизи белгилеп өтөйүн, ошо кыз истеричный состояниеде болчу да. Күйөөсү менен урушуп кетиптир да, ошо жанындагы эжеси айтты да. Ошо күйөөсү менен кичине урушуп кетти эле, анан ошондон кийин ушундай көп эле ушундай истерика боло берет деди да. Биз ошо чувствосуна келтиргенден эле сразу валерьянка бергенбиз. Валерьянка бергенден кийин өзүнө келди. Өзүнө келип туруп эле сразу кыйкырып баштады, бизге наезд кылып баштады да. Сиздер ошо нашатырды көп көлөмдө колдонгон эмес, эч кандай? Жок. По протоколу эле колдонгонбуз. Чувствосуна келгичекти колдонгонбуз, мындай жыттатып, чувствосуна келгенден эле болду. Ошо неме этет элем, ошо правоохранительный органдар жакшылап карасын. Биз ушинтип элге ушинтип жардам берсек эле анан
биз да ошо сабай береби дейм да. Ошо биз мен эле биринчи эле случай эмес да бул. Көп эле жолу болот да. Ошо жакшылап карасын. Ошо биздин укугубузду коргосун. Ошо медиктердин укугун коргосун. Окуя болгон жерге Бишкек шаарынын 1-Май районунун ички иштер башкармалыгынын тергөө ыкчам тобу барган. Анда бейтаптын күйөөсү кармалган. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, анын жыйынтыгы менен БМнын аракеттерине тийиштүү юридикалык баа берилет. Учурда ал бошотулган. 2023-жылдын 17-сентябрь күнү болжол менен саат 20:20 чамасында Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына Исанов көчөсүндө жайгашкан тез жардам базасында белгисиз адам медициналык кызматкерге кол салгандыгы тууралуу чакыруу келип түшкөн. Окуя болгон жерге дароо эле Бишкек шаарынын 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө ыкчам тобу барып, ал жерге медициналык кызматкер ады арыз менен кайрылып, тергөө кызматына 1994-жылы туулган БМ аттуу жаран жеткирилген. Бул факт Бишкек шаарынын 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматтык электрондук журналына катталып, иликтөө иштери башталган. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, анын жыйынтыгы менен БМ аттуу жарандын аракетине тийиштүү юридикалык баа берилет. Учурда ал жаран бошотулган. Белгилей кетсек, окуя 17-сентябрь күнү болгон. Анда жардам көрсөтүү учурунда бейтаптын күйөөсү тез жардам бригадасына кол салган. Бул окуя боюнча териштирүү иштери жүрүүдө. Айчолпон Мукашева, Элмирза Алтынбек уулу, 7 канал.